Искендер мырза, саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Дароо эле баштайлы. Бүгүн ошо Көк бөрү федерациясынын кезексиз съезди болуп, анын ичинде ошо жетекчиликти алмаштыруу маселеси күн тартибине коюлуп, Жыргалбек Саматовду ошо ордунан алып, анын ордуна сиздин талапкерлигиңизди көрсөтүп, дароо эле колдоого алышты. Өз учурунда Жыргалбек Саматовдун акыркы пикирин да угуп калдыңыз. Азаттыкка дагы берген интервьюсунда ал шайлоо мыйзамсыз болгону, съезд деги эле мыйзамсыз өтүп аткан, бул съезд эмес, статусу жөн эле жыйын деп айтып калды. Сиз кандай ойдосуз? Шайлоо мыйзамдуу деп канчалык ишеничтүү айта алабыз? Бизде өзүбүздүн Көк бөрү уставы бар. Бүгүнкү күнү правлениянын 3/2 неочередной съезд чакырганга укугу бар. Бүгүнкү күнү протокол бар, правлениянын чечими бар, 3/2 колу бар бүгүнкү съезд өткөргөнгө дейинчи. Мындай деле неочередной съезд деген тема жок болчу. Улакчылар бизге кайрылышты, правленияга. Жылда мындай жыл бүткөндө, сезон бүткөндө бир отчет берип, кылынган жумушту көрсөтүп, кыла турган жумуштун программасын айтып деген болчу, ошо жок болот деп биз мыйзам чегинде кайрылдык. Өзү деле айтып кетти, декабрдын аягында ушундай бир кат келген депчи. Анан кийин федерация, республиканын федерациясынан президенттен эч кандай ответ болгон жок да. Анан кийин бул балдар экинчи этабына өттү. Экинчи этабында уже неочередной чакырабыз деп. Чукул жыйында. Чукул жыйында жанакы президенттин отчетун кабыл алалык. Ошо отчетко жараша иш кылак депчи. Өзүңүз деле көргөнсүз, тиерде повесткада алат деген жумуш жок болчу. Биринчи суроо отчет, экинчи суроо жанакы международный аренада болуп аткан талаш боюнча жанакы өзүңүз уккандыңызбы, тайгазан боюнча Ташкентке барбай коюп турсуз, анан Астанага барбай коюп турсуз деген ошо тема жөнүндө болмок. Анан үчүнчү вопрос, ошо отчетуна карата баа берип, анан кийин иштейт, иштебейт деген маселени карайлык депчи. Демек, бүгүнкү сиздин шайланып калышыңыз сиз үчүн дагы күтүүсүз болдубу? Балдар, ошо мен жашырбай эле коеюн, Канатбек Кедейканович кеткенден кийин мага демилге көтөрүлгөн. Ушундай федерация президент болуп бер депчи. Мен анда отказ бергем. Давайте политика менен производствону аралаштырбайлык. Мен чүйдө федерацияда иштеп атам. Ушундай бир 4 жылда иштеп койгом. Мен өзүм Саматовго отказ берип, анан кийин башка киши президент болду. Андан кийин ушундай демилге көтөрүлгөн, мен дагы бир отказ бергем. Андан кийин бул жолу балдар акырындан баягы кыргызча айтканда жарга такап башташты. Эми Көк бөрү деп жүрүп. Бул качан болуп аткан демилге, балдар сизден суранып атканы? Бул демилге буквально бүгүн болуп баштады. Бүгүн башталды. Ооба. Азыр сизди көрсөтөбүз. Анан кийин эме кыласыз. Мына мен трибунадан айттым, эки киши Кадыркулов деп атпайбы? Кудай бар, мен экөө менен сүйлөшкөн да эмесмин, көргөн да эмесмин, сыртынан тааныйм. Бирөөсү тиги Сокулуктун ипподромунун директору, бирөөсү тиги Кара-Балтадан болот. Бүгүн сизди көрсөтүп жылдырган балдар. Көрсөтүп жылдырган балдар. Эми мына ошол жыйында кыскасы Жыргалбек Саматов ошо мыйзамсыз деп чыгып кетип, ал менен чогуу баягы делегациялардын курамында Баткен жана Ош облусунан келген делегаттар дагы кворум маселесинен алар дагы ошо залды таштап чыгып кетишти да. Бул жерден менде дагы ушундай бир суроо кетип атат. Бир бүгүнкү жетекчи, жаңы жетекчи сизди шайлоо менен, аны менен чогуу ушу Көк бөрүдө бир регионалдык бөлүнүүгө дагы доо кетирип алган жокпузбу? Мен антип ойлобойм, региональный депчи. Бу жерде бүгүнкү чечимде Жалал Абад областынын президенти отурду. Акыркы чечимде. Талас областынын президенти отурду, Нарын областынын президенти отурду, Ысык көл областынын президенти отурду. Бишкек
шарынын уже экс деп койсок болот. Ал киши башка жумушка которулуп кеткен, адагы эме кылды. Анан жанакы мен дагы айтам, ушу оюнду, көк бөрүнү, спортту политика аралаштырган болбойт го депчи. Регион эми уже политика. Бүгүн делегаттар ошентип эле айтып эле чыгып кетишпедиби? Акыйкат кворумду акыйкат бөлүштүрсөңөр болмок депчи. Акыйкат бөлүштүргөндө дагычы мына 9 аймагыбыз бар. Бишкек Ошту кошкондо. Бишкекти, Ошту кошкондо дагы ар бирөөнөн бирден киши алганда деле биякта Чүй, Талас, Бишкек, Көл баары голостор көбүрөөк болуп атпайбы? Эми тияка демек бүгүнкү жыйында баягы кворум болду, бардыгы мыйзамдуу деп эле айтабыз. Мен оюмча мыйзамдуу эле болду го дейм. Эгерде биз баягы внезапно эмес, бул обращение болгон, мына Жыргал мырза өзү айтып атат, да, декабрдын аягында мен көргөнмүн ушундай обращениечи. 22 декабрда болду. 20 декабрда. Балдардын бияқта улакчылар чыпылыктап атканычы. Биринчи вопрос, мына 20 күндөн кийин Норуз майрамы болот. Бул улакчылар үчүн 3 чоң турнирдин бирөөсү болуп саналат. Бүгүнкү күнгө чейин мындай багыты жок да, ким катышат, кантип катышат, кайсы форматта катышат. Балдар баардыгы эле ушу региональный, областнойлорго кайрылып атышат. Эмне кылабыз, кантайбыз депчи. Биз жооп бере албайбыз. Анан кийин экинчи жагы мына балдар Саудовская Аравияга кетип атышат. Анан кийин президент ошак керек. Алар келгенче турнир болобу, болбойбу, балдардын да могу талабы туура. Же вице-президентти табыштап кетиш керек. Мындай турнирлерди өткөргүлө. Мен тияка кетип атам. Ошо обратный связь жоктон ушундай болдуго деп ойлойм. Бүгүн сиздин талапкерлигиңизди көрсөтүп калганда катышуучулар тарабынан, анан катышуучулар программаңызда сурап калбады, угалы депчи. Сиз айтып калдыңыз, мен үчүн күтүүсүз болду, программам дагы даяр эмес деп. Бирок ошентсе дагы чукул арада аткарыла турчу 3 негизги тапшырманы айтыңызчы. 3 негизги милдетти. Мен биринчи сурооңуздун бөлүгүнө жооп берип кетейин, мен айтып атпаймынбы? Бүгүнкү күнү көк бөрү менен көк пары кичине бөлүнүп турат. Но бул оюндун түбү бир. Кыргыздын көк бөрүсү деген оюндан чыккан. Оюндун правилаларынын 90% ушу өкө окшош. Бирок мен түбүнө чейин изилдеген жокмун, ким күнөөлүү бир жана өзүңүз топкандыңызбы, казактар күнөөлүү, өзбектер күнөөлүү, федерация күнөөлүү, ассоциация күнөөлүү деп мен ал бирөөнү күнөөлөгөндөн алысмын. Но бир нерсе бар, көк бөрү Кыргыздын тарыхый оюну кичине сыртка чыгып бараткандай сезип атам да. Анткени мына Кыргыздын көк бөрүсүндө өзүңүз билгендей тайгазан бар. Анан кийин эрежесинде биздики 3 тайм, аларда 2 тайм, анан кийин удалениялар бар, биздики 2 мүнөт, алардыкы 5 мүнөт. Но окшоштугу 99% окшош бу жердечи. Демек ошондо биринчи аткара турган жумушубуз биринчи аткара турган ушу федерация келгенден кийин ушу көк бөрүнүн деңгээлин көтөрүш керек. Экинчи, жана биз барбайбыз деп ультимативный формада айтып атышпайбы? Мен оюмча, бул жеке менин пикирим, биз барышыбыз керек. Кыргызда сөз бар го, өнөрүң болсо өргө чап депчи. Жер улакка да катышыбыз керек. Сиз ошондо азыр Өзбекстанда боло турчу дүйнө чемпионатын айтып атасызбы азыр? Андан тышкары Казакстанда да турнирлер болот. Чакырып калса барыш керек, ойнош керек. Көк пар менен болсо дагы кандай эреже болсо? Көк пар менен эрежеси менен кандай эреже болбосун барып эр жигит өнөрүн ушул жерден көрсөтүш керек. Анан баягы страуско окшоп эле башын кумга жабыштырып алып, биз тайгазанга эле ойнойбуз деп тура берсекчи, бул өзүбүзгө жалаң минус болот. Үчүнчү, жакын арада ушу 20 күн калды, убакыты абдан аз. Могу ар бир федерациянын, аймак федерациянын президенттерин чакырып, сүйлөшүп, кайсы деңгээлде өткөрөбүз, кантип өткөрөбүз, ошону чечиш керек. Бүгүн көк бөрүүчүлөр
Мындайча айтканда Көкбөрү Федерациясы спорт негизи саясаттан алыс болуш керек деп эле айтабыз, бирок Көкбөрү Федерациясы бул эң массалык бизде улуттук спорт болуп аткандан кийин дайыма эле саясаттын чордонунда да болот да. Бул жака жетекчилерди дайындоо дагы көп эле учурда ошо бийлик тараптан чечилип калат, ошол жактын адамы болот. Бирок бүгүн көкбөрүүчүлөр өзүбүздүн адамыбызды шайладык деп айтып аткандарын кулагым чалып калды да. Биз бийликке карабастан мынакей эми өзүбүздүн каалообуз менен бир кишини алып келдик депчи. Ушундан улам сизге да суроо, эртең бийлик тараптан бир кысым болуп, же бир көрсөтмө болуп, же болбосо дагы бир кандай десем эми ошол кысымдын эле уландысы болот деп ойлобойсузбу? Эми бийлик тараптан спортко мен деле анча кызым көрсөткөнүн көргөн жокмун. Эми анда суроо мындай кылалычы, эртең мисалы бийлик тараптан сизди кызматын тапшырып кет деген бир көрсөтмө келсе, сиз аткарасызбы ошону? Көкбөрү кызматын бүгүнкү шайланган ордун таштап кет деген бир көрсөтмө келсе. Андай көрсөтмө деле келбейт го дейм. Айта албаймын. Мен мындай келет деп ойломоп турмун. Азыр мен түзүнүксүз айта албайт экенмин. Бир саясий суроо, азыркы УКМКнын төрагасы ошо Идрис Кадыркулов сиздин иниңиз деп дагы айтып жүрүшөт. Ошол чынбы, жалганбы ошону? Бул жалган эмес. Идрис Кадыркулов Идрис Анарбекович мен бир тууган иним, кичүү иним. Меники Кадыркулов Искендер Анарбекович. Бул чын. Эми кайра эле спортко кирели. Мынакей Тайгазанды кайтаруу боюнча аракеттерди жандантышыбыз керек деп көп сунуш айтылды. Эмнеден башташыбыз керек? Тайгазанды кайтара алабызбы? Канча убакыт керек? Тайгазанды Центральный Азия боюнча бүгүн эртең кайтарып коебуз деген бул туура эмес. Кайтарып кое албайбыз. Анткени казактардын өзүнүн оюнунун эрежеси бар. Анан барып эле биз казак туугандарга барып Тайгазанды коелу десек алар коюшпайт. Өзбекстан боюнча мына өзүңүз жана собраниеде көрүсүз, дагы мен түшүнүгүм боюнча чечиле элек болсо керек. Коет же койбойт деп мына Жыргал мырза айтып кетти. Коет депчи, балдар чыркап атышат, койбойт деп атышат депчи. Мен оюм боюнча биз өзүбүздү ушул жерде өнүктүрүп, көрсөтүп, Тайгазан менен ойноп, тиги казак туугандарды, өзбек туугандарды, тиги дальний зарубежьелерди чакырып, Кытайдан келип атышат бүгүнкү күнү, Монголиядан келип атышат, ошолорду чакырсак, ошентип өнүгүп, азыркы күнү жана бир бала айтып атпайбы, волейболдун эле 5 түрү бар экен, пляжный тигиндей мындай депчи. Ошондой эле арасына аралаштырып киргизсе, ошондо өнүгөт го деп ойлойм мен. Көкбөрүнү. Кечээ мына Москвадагы өткөн оюндан кийин Көкбөрүнү бүтүндөй Россия сындап, керек болсо бул жаныбарларга кордук көрсөткөн оюн турбайбы дешип алар ойлонушуп, петиция топтошуп, Көкбөрүнү мындан ары Орусиянын тегерегинде тыюу салышыбыз керек деп ошо кол топтоо башталды. Биз болсо Москвада оюн көрсөттүк деп сүйүнүп атабыз бул жакта. Мындайча айтканда Москва мындан ары ошол ипподромуна Көкбөрүнүн жакын жолоткус болгондой эле болуп турат да. Эми мындай чечилди, эми менин оюмча да. Анан биз ушундан улам тышкы саясатта баягы оюнду жайылтуудан мурун стратегиянын саясатыбызды Көкбөрүнүн жайылтыш керек окшойт деген ой туулду да. Сиз кандай ойдосуз? Сиз эң туура айтасыз. Мына, например, Испанияда жана Латинская Америкада букаларды сай өлтүрүп атпайбы? Алар деле жаны бар. Андан алысыраак көрсөк, мясо комбинатта миңдеген баштарды союп атат. Алар деле жаны бар. Ошол эле петицияга кол коюп атканчы. А деле менин оюмча эт жеп, колбаса жеп, ошондой деп ойлойм да. Башка жагынан карасак, сиз жанакы айткандайчы, жанакы муляж менен да ойнош керек. Анан кийин Кыргыздын калган жанакы улак менен, бул менен да ойнош керек. Башында мына өзүңүз сөзмө сөз которуп көрсөңүз, көк бөрү депчи, бул көк бөрүдөн бул көк карышкыр. Кыргыздын эр жигиттери карышкырды кууп барып, желкесинен кармап, такымга басып, анан кийин карышкыр жетпегенден же ошондон буган анан кийин улак өтүп кетишкен да. Эми бүгүнкү заманды жана гуманность деп атпайбы? Мен ага да макулмун. Но исторический, тарыхый
оюндарды гуманистик мына бүркүт менен көчкөндөрдү алдырып атабыз. Аны дагы не гуманы деп айтса болот. Бүркүт менен түлкүлөрдү алдырып атабыз. Аны да не гуманы деп айтсак болот. Эми аша чаппай, артта калбай, ушу тең ортого алып жүрсө туура болот го деп ойлойм. Эми мындай көкбөрүн жайылтуу боюнча стратегия азырынча сизде жок болсо керек. Бирок келечекте кандай кылышыбыз керек? Менде Чүй область боюнча стратегия бар. Ошол эле стратегияны кичине масштабын көбөйтүш керек. Ошол эле стратегияны международный рынок алып чыгыш керек. Кызык экен, ал кандай стратегия, негизги пункттары? Биринчиден, көкбөрүнү реклама кылыш керек. Жакшы реклама кылыш керек. Культурный реклама кылыш керек. Аны баягы улакты сүйрөп бараткан эле эмес, андан башка. Экинчи, инвесторлор тартыш керек. Мына дүйнөсүндө спорт бул инвестиция менен параллельно келет да. Биз да ошону колдонуш керек. И жана да айтып кеттим, страусқа окшоп башыбызды кумга тыгып албайчы, барып казактар менен да сүйлөшүш керек. Сыртка чыгышыбыз керек. Өзбектер менен да сүйлөшүш керек. Айланайын, биз силердин оюңарды ойноп берелик. Көк парын ойноп берелик. Но силер дагы биздикин ойногула. Казактар кеткиле ойнобойбуз деп айткандан мен алысмын. Анткени бүгүн Орто Азия боюнча Кыргыздын балдары, казактын балдары биринчи орунда турат. Эгерде биринчи орунда турбаса, биринчи менен бешинчи оюнун кызыкчылыгы жок болуп калат го деген ойдомун. Мынакей азыр көкбөрүүчүлөр, Кыргызстандагы көкбөрүүчүлөрдүн баардыгы көрүп аткандар, көкбөрүүгө кызыккандардын баардыгы, сиз аларга эмне деп айтат элеңиз? Мен аларга биринчиден мен мекениме ынтымак каалайт элем. Ушу көкбөрү оюну ынтымак алып келсе депчи. Орусча айтып койгон сплоченность депчи. Бири-бирин түшүнүп, мен эле мындай уруш талашты көп жакшы көрбөйм. Анан оюнда деле анча-мынча эми оюн деген оюнда түртүп кетет, тартып кетет. Ошо моменттерди мен башынан баштап эле балдарга пресекать этчү. Балдар, бул оюн. Анан оюн бүткөндөн кийин кучакташып чыгып кетишиңер керек депчи. Чоң-чоң турнирлер болуп атат. Регион дебей эле балдар ушундай азарт кырып ойноп атышат. Оюн бүткөндөн кийин бири-бирин кучакташып, өбүшүп, кандай ушу көзгө жакшы көрүнөт.